эл аралык саламат сактоо коом көп ар кандай программаларды чыгарып, ошолордун программалары, закондору мисалчы Европада, Америкада алдын алуу жумуштарга таасир тийгизип, закондору аябай катуу. А жерде мисалчы тамаки чыгарып аткан производительдерге өзүнчө бир технический регламент, анан өзлөрүнүн закондун тарабында кандай жумуш чара колдонот, кандай эмесин бүт баары жазылуу да. Анан бу Чынар Бекбасаровдун айткандай интернационально корпоративный коомдор эмне кылып атат? Бүт производствоны, бүт тамакини мындай аябай экономический, финансовый жактан мындай слабый мамлекеттерге билим системасы, алдын алуу жумуштар мындай аз жасалып аткан мамлекеттерге өткөзүп атат да. Ошон үчүн азыркы мурдагы мамлекеттер, СНГ, Евразийский совет, да Юго-Восточная Азия, ошо жака бүт күчүн ошо жака салып атат да. Анан бул биринчи проблемасы. Экинчи проблемасы мамлекетте ичиндеги лобби. Өзүңөр угуп атасыңар, канча контрафактный тамакилер биздин мамлекетке кирип атат. Анын ичинен тамаки производительдерди лоббировать эметип, анысы да туура жактары да бар деп айтсак болот. Себеп дихкандар ошо менен тамакини өстүрүп, оокат жасап атса да ал жагын да ойлош керек. Бирок мына 19-кылымдан, 20-кылымдан бери эле тамаки менен эле алек болуп келатабыз. Бирок производительдер ордунда турган жок. Башка нерселерди чыгарып атат. Себеп тамакиде канцерогенный веществолор бар да. Анын ичинен основной никотин болуп атпайбы? Никотин тамаки менен чегип денеңе киреби, же момпосу кылып денеңе киреби, же электронный сигарет кылып, алар ордунда турбай, өзүнүн продукциясын жакшы упаковкага кооз кылып, анан жаш балдардын арасында таратып атат. Себеп биздин изилдөө жумуштар көргөзүп атат. Уже мектептерде биринчи класстан бир 5% чейин уже тамакини тартып, даамын баалап көрүшкөн. А уже 5-6 класста уже геометрический прогрессия менен өсүп атат да. Көп балдар, кыздар, эми азыр мынтип айтканга болбойт. Эркектер көбүрөөк тартат, кыздар азыраак. Ничего подобного. Азыркы жаштарда 17ден 25ке жашка чейин алганда тең эмет. Бири-бири менен тайлашып, бири-бири менен жарышып, ар кандай нерсени адамдын денесинде канча тешик бар, ошону бүт тыгып атышат. Түшүнүктүү, оосуна да салып атат, мурдуна да мынтип нюхательный тамак дейт. Нюхать эметип атат, же оосуна салып, насвай эметип, түкүрүп эмесимен. Анан бияктан мурда илгерки ата-бабалар ушу насвай тартып атат деп. Эми насвай деген эмне? Ал чөп. Анын ичинен тамаки чөп бар, дагы бир чөп кошот, дагы анан кийин акташ кошот. Эми өзүңөр ойлонуп көргүлөчү, үйүңөргө барып эле кичине акташ салып көргүлөчү оосуңарга. Анан биякта коллега айтып кеткенде, жанагы онко оорулар өзү өпкөдөн каяка барып тамакинин таасири каяка тийсе ошол жактан башталат. Айыл зат кишилерден, эмчектерден, молочный железадан көп ооруп атышат тамаки тарткандар. Өпкөдөн биякында коллега айтты, жүрөк. Эми мына жүрөк тамыр оору боюнча аябай жаш возрастка келди. Азыр, если я не ошибаюсь, инфаркты, да, помолодели? Где-то 40, 35, мына.
бул тамакынын таасири тийгизгени да эми бул эл аралыкта айтканда фактор риска деген понятие бар да. Биринчи аны уже бүт планетарный масштаб боюнча саламаттык сактоо коом уже точно айтты да, тамаки ден соолукка зыян тийгизет деди. Не только бир отдельно бир адамдын денесине, а бүт популяционный форма менен аябай катуу таасир тийгизет. Бир дагы саламаттык сактоо мамлекеттин кийинки последствия менен эч ушунча көп акча каражат кетет. Вот мы жакында Российской Федерации 70 лет Центру онкологии, да, Блохину, показывают, какие там операции делают, связанные с последствиями потребления табака. Ну, просто я вчера смотрел, страшно было. То есть люди сами до того выращивают у себя в организме по 5-10 килограммов опухоли. Ну, өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Анан ошо бир тамаки, экинчи туз. Тамак ашка туз кошобуз, тиги эметебиз, тамак ашты туура колдонуп туура эметебиз, ошонун ичинен анан холестерин көбөйөт эметип. А никотин интимный механизм менен ушу обменный процесстерге пусковой механизм болот да. Анан ошо бүт туура эмес денеге киргизилип аткан тамак аш менен, аба менен эметип аткан ошо пусковой механизм болуп иммунитетти ылдыратып, анан ошондой оорук пайда боло баштатат. Кээде уже төрөлгөн тамаки чегип жүргөн адамдардан аялы же күйөөсү болобу, уже бала төрөлүп атат бир оорулар менен. Бул эмне деген? Эмне үчүн өзүлөрүнүн денесине ойлобой, анан кийинки төрөлүп аткан баланын эмесине таасир тийгизип атышат. Өзүнүн туура эмес жолдор менен, орус тил менен айтканча, образ жизни, ментальность. Ошонун ичинен мына кээ бир мындай Чынара Бердибаевна уже бул саламаттык сактоо системасы уже көп жылдан бери ушу менен күрөшүп келатат. Аябай кыйын, татаал жумуш. Биякта калган кандай только жаман сөздөрдү саламаттык сактоого Чынара Бердибаевна как инициатору, разработчику продвижения этого закона аябай кандай сөздөрдү сүйлөйт. Эми бул закон мына урушуп атып, талашып атып, жогорку кеңеш ушу положительный жагы, ушу жогорку кеңештин узартып өзүнүн полномочиясын ушунун бирөөсү да бизге тиги кийин эметип атып, алар кетип калса кайра жаңыларга түшүндүрүп, анан мындай тигин дегенче бурку эски жогорку кеңеш ушу жагы эми положительный деп айтсак болот да, жакшы жагын жасап коюшту, аягына чыгарып ушу документти бизге берди. Бул документ эмнени бизге көргөзөт? Бул документ жакында көргөзөт, мындай эл кандай жүрүш керек, элди кандай сакташ керек, закон менен элди кандай сакташ керек. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, азыр мындай зона без табачный, тамакисин зоналар бош болуп деген, больницалар мисалы, школдор, кафелер, өйдө билим берип аткан университеттерде, эми мисалы американский университетке барсаңар, студенттер ушунча тамакыга карыш, себеп бүт ошол жакта окуп аткан балдар, кыздар бири-бирин көрүп, то есть не модно курить. Азыр аякта ошондой. Кээ бир мамлекеттерде эми чет мамлекеттеги студенттер эмнеден токко өткөн жок, хиппи да болду, наркотиктерди да эметти, бирок азыр уже общество тамакыга каршы. Кээ бирлер, мисалы Филипп Моррис, мурда фильтр чыгарчып, мындай эчтеке безопасный тиги бул деген, анан бир ошо США-дан сотко берди, ооруп калдым рак менен, өпкөн рак менен. Доказать эметти, что фильтр ушунча бир 20 жылдан бери Филипп Моррис тарта бериптир да фильтр менен, ишенип, что ден соолукка таасир тийгизбейт деп, миллиардный эме соттоп акча алып алды. Mesela bizge de al gelet. Kuday bürse. Ушундай мамлекет ордунда турбайт да, адамдардын
сезими өйдө болуп баратат. Анан кийин ушу закондун сезими менен кандай жашайбыз деген ушу жакшы документ да. Эми бул документ мына биринчи варианты аткарды өзүнүн жумушун. Эми илим, практика ордунда турган жок да, технологиялар ордунда жок. Тигилер да чыгарып аткан тамаки изделия, анан электронный сигареттерди да өзүңөр көрүп атасыңар, ордунда турган жок. И законда алмашып, ошого алдын алуу жумуштарды жасаш керек да. Ушу закон менен жашасак, ушу биздин президент келгенде эле Омин Алакбар дегенде эле биринчи указы адамдардын ден соолугу боюнча чыккан. Эми ошону узартып, биздин айткан сөзүбүздү колдоп, бул медицина тармагына работниктерине кереги жок. Себеп ооруп калганда саламаттык сактоо ошо тамакинин таасирин ден соолукка тийгизгенине жолугуп, анан кийин аракет кылат. Чоң операция жасайт, канча каражат кетет, адамдын да каражаты кетет. Санап көргүлө, бир тамакини бир күндө кээ бирлер бир күн чегет, бир күн 3 күн кетет. 3 күндүн бир пачкасын санап көргүлө, жылына канча акча кетирет. Кээ бир мен бир эме статистиканы көрдүм. Кээ бир адамдар Мерседес, виллар сатып алса болот экен ошо акчага бүт баарын. Ошон үчүн ойлойм, президент ушуну колдоп, силердин жардамыңар менен жакшы мындай маалымат берип, бүт информационный поляны жакшылап толтуруп, ушу менен көндүрсөк, то биздин элибизге жакшы жумуш болот экен деп ишенем. Рахмат, Омар Телегенович, абдан жакшы сөздү айттыңыз. Биздин медициналык кызматкерлердин ошол профессионалдуу медициналык ассоциация, жанагы сельский комитет здоровья деп атпайбызбы, айылдык комитет, ден соолук комитети, ошол ден соолук комитетинин ассоциациясын кечээ алар дагы биздин ошол өткөргөн конференцияга келишти. Бардыгы лардын ушундай конференциянын чечими менен дагы улуттук дүйнө жүзүндөгү ден соолук уюму боюнча бүткүл дүйнөлүк жүздөлүк. Ал Кыргызстандагы өкүлү ошол офистин башчысы Назира Пулатовна Артыкова дагы катышты. Анын айтканында дагы ушул бул азыр абдан туура мезгил болуп турат бул законду, бул мыйзамды кабыл алганга. Себеби бизде абдан көп өлүмдөр болуп атат. Ошол себептен эски, азыркы күндө эски деп элейм, азыркы күндө иштеп жаткан закон, мыйзам, бул мыйзамда көп комплекстүү чаралар жок. Бул жерде Омар Телегенович айткандай жаңы тамеки заттары пайда болду. Билип атасыздар, Айкос, Жул, анан кийин Гло дегендер. Алардын баары электронный сигаретке окшогону менен аларга тамеки бар да, ошол кичинекей стик деп коюшат, маленький стик деп. Ошол ар баягы эле сигареттин кутучасына окшогон кутуча, бирок кичинекей. Ошол кичинекей кутучанын үстүндө 20 даана сигаретке окшогон эле кичинекей сигареттер бар. Анын ичин мындай сындырсаң, баары эле ичинде тамеки. Ошону салып туруп, баягы илгери трубка бар эле го, тамеки тарта турган трубка. Ошол жерге тамекини, махоркаларды салып алып, тамеки тартышат да. Бул жерге келгенде ушундай электронный устройстволор бар да, аспаптар. Ошолорго стиктерди салып алып, анан кийин тамеки тартып атат. Бул тамеки заты, бирок анын жаңы тамеки заты. Эмне себептен жаңы? 14-жылдан баштап дүйнө жүзүндө пайда болгон. Дүйнө жүзүндөгү рынокко чыккан.
Ал эми электронный сигареталар 2008 жылдан баштап чыккан. А биздин мурда бул азыркы күндө иштеп аткан закон, ал убакта даже кальяндар биздин рынокто жок болчу. 2006 жылдан. Ошол себептен бул закон иштегенинче, андан тышкары эми мындай сигареттердин кутучаларында бизде саламаттык сактоонун бул зыян экени жөнүндө сүрөттүү эскертмелери бар болуп атат, башка иштери иштелип атат. Бирок баары бир эле булар мыйзам ченеминде болбой турган иштер иштелбей калып атат. Ошол себептен бул мыйзам бизге азыр керек. Ушул биздин кайрылууну бүт бул медициналык кызматкерлердин атынан болуп аткан кайрылууну сиздер жеткирет деп ишенем. А эми башка өлкөлөрдө эмне болуп атат? Азыр Омар Тилекенович ошол жөнүндө бир аз айтты. Эми негизи абдан туура сөз болду. Себеби тамеки өндүрүүчүлөр бул мыйзам ченеми начар өлкөлөргө өзүнүн тамекини алып келип, элдерин баягы тамекини сатып, ошолорго туура эмес информация берип атат. А эми тамекиге каршы мыйзам күчтүү болсо, ал өлкөлөрдө эч нерсе кыла албай атышат. Эми буну Россия Федерациясында, Казакстан, Армения, Белоруссия, ал өлкөлөрдө болсо, ушул биздин ЕАЭСтегилер деле айта турган болсок, ал жерде күчтүү мыйзамдар болуп атат. Эми Кыргызстанды бизде начар мыйзам болуп аткан себептен, бардык комплекстүү чаралар жок болуп аткан себептен бизге ушул көбөйүп атат да. Азыр ар бир эле чоң магазиндерде, супермаркет, гипермаркет дегендердин ар кайсы жеринде жаңы бул Айкос, андай башка ушундай ысытылып бериле турган тамеки заттарын, жаңы тамеки заттар, булардын зыяны аз деп жарнама кылып, анан кийин сатканга коюп атышат. Себеби эмнеге? Потому что бизде мыйзам ченеминде алар жөнүндө эч кандай маалымат жок. Да, и если у нас законодательная основа проводит Министерство здравоохранения